жаңы кодекстерге өзгөртүү кабыл алсак, тергөө менен кызматташуу деген институтту биз жоюшубуз керек. Баш прокурор баса белгилегендей, буга чейин жемкорлук менен күрөшүүдө мыйзамда айыпталуучу тергөө менен кызматташса, ага карата жаза жеңилдеши мүмкүн деген түшүнүк болуп келген. Мында кылмышка шектүү өзү жазадан кутулушу үчүн күнөөсүз, балким ал ишке катыштыгы жок эле жарандарга каршы көрсөтмө берип, акыйкатсыз тергөөгө жол ачууга шарт түзүлүп калышы мүмкүн. Ошондуктан да жаңы кодекстерге өзгөртүүлөр киргизилсе, тергөө менен кызматташуу деген түшүнүк жоюлмакчы. Бүгін тергөөчүнүн профессионал деңгээли изденбей калды. Опер кызматкер изденбей калды. Анткени ал тергөө менен кызматташууга барса бүттү. Ошонун көрсөтмөсү менен тигини жоопко тартат, бул жеңил жаза алып кетип атат да. Бул дагы мыйзамдагы мүчүлүштөр. Биз буну ушул маселени да карап атабыз. Жаңы кодекс боюнча өзгөртүүнү сиздерге алып келебиз. Тергөө менен кызматташуу деген берене бул өзү мен акмын тегелеле кылган деген бир дооматка же тагыраак айтканда кыргыз тилинде айтканда баканооздук деп коет. Өзүнөн одара салуу, өзүнүн милдетинен качып, ошол өзүнүн кылган ишине башка одара салуу менен эле байланышып келди. Азыр мына прокурордун айткан сөзүнө мен колдойт элем, кошулат элем. Ушул нерсе ар бир адам өзүнө же болбосо ар бир бийлик өзүнө караштуу гана кылып албастан, закон дегенди бурмалабастан бир жакшылап иштетишсе, тергөө менен обязательно кызматташуунун кереги жок. Мындай кылган, анан мен кылдым деп. Бул тергөө өзү тактабанын аягына жете турган нерсе. Бир тарабы ар ким өзү кылган кылмышы үчүн өзү жооп бергени жакшы. Эгер күнөөсү жок болсо, анда айыпты башка бирөөгө шылтап салбай, аны мыйзам чегинде далилдөөгө туура келет. Жана муну менен албетте тергөөнүн иши жанданат. Мындай пикирлерин билдирген коомдук активисттер жемкорлукка белчесинен малынган министрликтер башкы прокуратура тарабынан аныкталган соң, эми алардын жүргүзгөн ишине да көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгын баса белгилешет. Кайсы эле бийлик болбосун, бийлик башына келгенде жакшы сөздөрдү айтышат да. Биз аныктадык, биз байкадык, ушул чоң-чоң мекемелерди, же болбосо министрликтолорду, чоң-чоң агентстволордун жетекчилерин кармашып, мына ушул жерлерде коррупция бар, ушулар аныкталды деп айтышат дагы, ошол бойдон эле жабылып аяк, жабылып бойдон калып кетип атат да. Бийлик жетекчилери башында турган, күч органдары башында турган, же президентибиз, премьерибиз башында турган органдар айтып өздөрү ошону элге жарыя кылгандан кийин бул ошол бойдон калышыны мен каалабайт элем. Менен эмес, коомчулук ушулда күтүп атат. Айрыкча азыркы жаңы бийликтен үмүтү өтө зор. Учурда УКМК коррупция менен күрөшүүдө бир катар алгылыктуу иштерди аткарып жаткандыгына элгүү эл тараза. Канча жылдардан бери мамлекеттин эсебинен байып, байлык топтогон көпөстөрдүн былык иштери ачыкталып жатканы, жемкорлук менен күрөшүү чындыгында аяосуз жүрүп жаткандыгынан кабар берет. Коррупционерлер кармалып атат, бети ачылып атат, элге жүзү көрүнүп атат, ким экенин билип атабыз. Ошол эле кезде ошолор өздөрү ичип жегендерин кусуп атат. Мамлекетке пайда келип атат. Аны көргөн адамдар ойлонуп атат. Кийинки коррупционерлер ушу мамлекетте, ушу бизге да ушу жетип келбесин деп мамлекетке бир кандайдыр бир жана залакаларын тийгизгенге аракет кылып атышат. Парламенттин комитеттик жыйынында баш прокурордун берген маалыматына ылайык, республикада өтө коррупциялашкан 5 министрликтен аты аталды. Алар мамлекеттик каттоо кызматы, транспорт жана жолдор министрлиги, билим берүү, саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрликтери. Бул мекемелерде бир жылдын ичинде жалпысынан 42 факт катталган. Улкан Кожоева, Казыбек Курманбеков, жаңылыктар үчүн.